Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы Арстанбек Буйлаш уулу Тар заман чыгармасы. Чыгарма боюнча түшүнүк алышат, кеп маданияты өнүгөт, адептүүлүккө тарбияланышат. Сабакты баштаардан мурун жагымдуу маанай тартуулайм. Арстанбек Буйлаш уулу 1840-жылы Ысык көлдүн сыртында Буйлаш аттуу орто чарбалуу адам үй бүлөсүнө туулган. Анын балалык чагы атасы Буйлаштын жана анын бир туугандарынын малын кайтарып өттү. Тар заман чыгармасында Кыргыздын суу бойлой дыйканчылык кылуучу айдоо жерлеринен ажырап, тоо ташка сүрүлүп, тоодогу жапа эчкидей элтеңдеп өмүр сүрүп калганын айтып жатат. Элдин артылган тузду көтөрүп көлүк болгондугун, башка чапса былык этпесе өлүк болгондугун айтып кейит. Арстанбектин түшүнүгү менен замандын тарыганы ушул. Орус келгени карапайым кыргыз эли кош эзүүнүн алдында калат. Уруу төөлдөрүн каз келгенсип болуш, тарчын дегендери чыгып, оруска бергенден тышкары өзүнүкүн кошуп салык салат. Ушинте отурса жарды кайдан байысын деп анын жаны кейит. Арстанбектин карапайым калктын таламын талашып, жалпы эл деп күйгөн акын болгонунун артында калган мурасы айкын күбөлөп турат. Ушу сабакты түшүнөрдөн мурун ушу кыскача видеого көңүл буруп, жакшылап түшүнүп алсаңар, кана эмесе видеого көңүл бургула. Арстанбек калыбылың аталарың айткан сөз экен. Этеги жок, жеңи жок, эч кийгенген эби жок, чапан чыгат дечеле, кийинкинин балдары такымын деп сүйлөгөн тапан чыгат дечеле, өңү сары көзү көк, орус чыгат дечеле, узун чөптүн баарысын оруп чыгат дечеле, кыска чөптүн баарысын ак оруп чыгат дечеле, миң үйлүүгө баш болуш чыгат дечеле, суу башында үйү бар, үй башында бийи бар, конуш чыгат дечеле, бир эки деп санаган кыйын чыгат дечеле, атасынан баласы кыйын чыгат дечеле, оң жогой куйрук күрөң ат орустан чыгат дечеле, оң кулактуу мис казан каладан чыгат дечеле, тиршундуктун баарысыңа баладан чыгат дечеле, эки башы кайкайган кайык чыгат дечеле, мейил кадыр болом деп элечегин булгалап зайып чыгат дечеле, улуу суунун баарысы чулук болот дечеле, кич атанын балдары анан улук эле болот дечеле. Жан жуун азайып шамал болот дечелең, адамзаттын билгениң амал болот дечеле. Кыш көбөйүп жылынан жай азаят дечеле, карындагы жыйылган май азаят дечеле, кородогуң айдаган кой азаят дечеле, журттургачы көбөйүп бой азаят дечеле, бойго жеткен кыздардын баштагыдай көркү жок той азаят дечеле, карагайдын башында чыны болот дечеле, чыны менен жүргүзгөн бир зымы болот дечеле, алтайчалык жолдордон ашмышымда сүйлөшкөн сыры болот дечеле, зайып чыгып жыйынга чечен болот дечеле, кийинкинин баарысы бечел болот дечеле, эки агайын бир тууган акалышат дечеле, айтканынан ишенбей баталышат дечеле, Куран жатып үстүнөн кат жүгүрөт дечеле, ошол атты көтөрүп ат жүгүрөт дечеле, ушул заман кай заман, азуулууга бар заман, алсыздарга зар заман, берендерге бар заман, бечарага зар заман, акыйкаттың айтпаган тил кыскарган тар заман, кылсаң ишиң бүтпөгөн күн кыскарган тар заман, жатсаң уйкуң канбаган түн кыскарган тар заман, заманым келди закымдап, тайган иптей такымдап, жайдын күнү чөп чыкпай такыр болот дечеле, андан кийин замана анан акыр эле болот дечеле. Арстанбек атабыздын кече замандын болгон залкары,
Kırgız eldin içinden algılımdım bolgon zalkara. Өткөн замандын залкар акыны келечекти туура так даан айтып кеткен легендарлуу инсан мыктылардын мыктысы атыккан Арыстанбек Буйлаш уулу учурунда куугунтук алынып таланты бааланбай кеткен эле. Бирок жылдар өтүп ага олуй акын деп эл өз баасын бере баштады. Дал ушул чыган инсандын урпактары бүгүн да арабызда бар. Алардын бири жаш төкмөлөрдүн алдыңкы сабында турган Асылбек Маратов. Айтыштарга катышып каламыз. Арыстанбек Буйлаш уулунун кыбырасы деп чыгарат мени. Анан чыккандан кийин кээде бир туруп уялам, бир туруп сыймыктанам да. Сыймыктанган себебим эме ушунча 5 миллион кыргыз, 6 миллион кыргыздын ичинде акын болуп калыш. Акындардын ичинен да ушу Арыстанбектин урпагы болуп калган бир сыймык бар. Урпагы болуп, Асылбек Марат уулу азыр айтыштарда, айрыкча соңку жылкы айтышта өзүн мыкты акын катары көрсөтө алды. Ал менин шакиртим, дайыма ээрчитип жүргөн шакиртим десем болот. Анан ошол эле учурда мен бир сүйүнгөнүм ушул акындын баягы илимде айтылгандай генетикалык кайталанышы. Арыстанбек атабыздын батасы бар экен. Менден бирден тукум жүрө берет, колдо болбойт, зарда болбойт. Анан 4-чү баламдан укум тукумум көбөйөт. Ошондо менин Арыстанбек деген атым чыгат деген батасы бар. Ошо батасы как раз ушу мага тийип, анан менден ошо Асылбек ушу комуз чертип ырырдап жүрөт. Арыстанбек Буйлаш уулуна кызыккан инсандар мамлекет эгемендүүлүк алгандан кийин гана изилдей баштаган. Учурда акын тууралуу билгендер саналуу. Ал эми мыктынын мыктысын изилдеп чыккандар арабыздан өтүп кеткен экен. Советтер Союз мезгилинде окуу программасына киргизилбегендиктен Арыстанбек уулунун чыгармалары, ырлары өткөзүлгөн эмес. Кийинчерээк мен филология факультетин бүтүрдүм. Филология факультетинде гана заман акындары деп гана берилген. Ал эми мунун биздин өлкөбүз эгемендүүлүк алгандан кийин гана ошол менин атам Найманбаев Мукаш ушул Арыстанбектин ырларын чогултууну өзү 2 гана сап ырдан баштаптыр. Учурунда Арыстанбек Буйлаш уулу куугунтук алынып, ал жөнүндө маалымат тараткандар сүргүнгө айдалып кеткен. Мындай окуядан улам акынды жакшы таанып билгендер чочулап, уккан көргөнүн ачыкка чыгарган эмес. Ал эми азыр Арыстанбектин урпактары ал жөнүндө кененирээк билүүгө кызыктар. Ынтымак коому Арыстанбек Буйлаш уулунун эстелигин жасатып, Бишкекке койдургантат, муну даңазалайбыз дагы. Эми бул кишинин ырлары жанакы эле койдун, эчкинин 12 мүчөсүн жилигин бир ошол нускалап айтканы. Ар бир суу боюнча нускалап айткан ырлар, башкача ырлар бар экен. Кудай кааласа ушунда жыйнап туруп, жаңы китепке сунуш кылып берели деген ойдобуз. Арыстанбек Буйлаш уулунун нарын жергесинде жашаган урпактары маданият жана тарых жылында акын жөнүндө көбүрөөк изилденип, ал тууралуу жаңылануулар тарыхтан орун алса дешет. Өз кезегинде урпактары Арыстанбекти изилдөөчүлөргө колдоо көрсөтөөрүн билдиришти. Азыр ушу маданият тарых жылына карата изилдөөчүлөр бар, тарыхчылар бар. Арыстанбектин өмүр баянында кайра карап чыгып, кай жерде болгон, балалыгы кандай өткөн ошондойлорун изилдеп чыгыш ушул келик окумуштуулардын, тарыхчылардын милдети. Анан бизге окшогон укумдары, турпактары дагы кийлигишип, ошол изилдейли деп атабыз, жардам берели деп атабыз. Өткөн замандын мыктысы келечекти көрөлү, аны сүрөттөп айтып кеткен Арыстанбек Буйлаш уулун жаш муундарга айтып жеткирүү боюнча мамлекеттик деңгээлде иштер жүрүп келген. Жана мындан ары да улана бермекчи. Келечекте анын урпактары тасма тартууну пландап жатат.